Биз турган бул какырталага Борбор каладагы 54-чү мектептин дагы бир имараты салынмак. Бирок каржы маселеси 1 жылдан бери чечилбей, курулуш иштери токтоп калган. Мектепти сала турчу БМАС аттуу жеке курулуш компания мамлекет аларга 4 миллион сом карыз экенин айтып, учурда чыр чыгарышууда. Берилген миллион каралган. Берилген 3 миллион деле каралган. Ал каралгандар эмне? Башында 1 миллион булардын акчасы булардын счетуна келип түшкөн деп айтып атат. Байке, сиз биринчи даярдана албайсыз. Эркин байке чалгандан телевидение барат дегенден даярдана алышыңыз керек болчу. Анан берден карандай калып 1 миллион албадым деп айтып. Эркин байкең азыр эле чалды, мен азыр келдиңер, сразу келдиңер. Силер ошон үчүн берди тоса калдыңар да. Мына жетекчинин жүзү ушул да. Эч бир нерсе билбейт. Тараптардын талашы 1 жылдан ашык убакыттан бери уланып келет. Курулуш компаниясы мектептин пайдубалын салуу үчүн өз каражаттарын жумшап, ири чыгымдарга дуушар болгонун айтышууда. Алар курулуш материалдарын алуу үчүн көп суммадагы насыя алышкан. Анткени мамлекеттик курулуш агенттиги чыгымдарды убагында төлөп беребиз дегени менен каражатты беришкен эмес. Натыйжада насыянын үстөк пайызы өсүп жатат. Спеш шоту болчу да, жанагы коррупцияга чогулган акча бул эч жака жоголбойт. Мына турат деп бизге Госстройдон чогултуп алып, Сооронбай Шарыпович келатат. 22 декабрда капсула салбасак өлдүк деди. Бизди ушул жерден түнкү саат 12ге чейин кармап отуруп бардык подрядчиктерди. Мен 22 күнү ошо жерден капсула салдырттым. Күнү түнү могу балдар мына ушул жерде турган балдар күнү түнү декабрдын ичинде иштеп көрсүн, от жагып алып иштешти ошо. Бир да сом бериле элек эчтекебиз жок отурабыз. Чүй облустук капиталдык курулуш башкармалыгы жарыялаган тендерде 2019-жылы БМАС компаниясы утуп алган. Курулушка кетчү чыгым бюджеттен эмес, коррупцияга каршы күрөшүү фондунан төлөнмөк. Курулуш быйыл сентябрда аяктап ишке берилмек. Бирок Чүй облустук капиталдык курулуш башкармалыгы убадан аткара албагандыктан каражат жок деп алакан жайгандан башка эле таппай турат. Бул ишти өздүн тараптан колубуздан келишинче кайрылуулардын баарын тең жазып, аракетибизди кылып жүрөбүз бүгүнкү күнгө чейин. Но тилекке каршы чечилбей атат да. Мен бул жигиттерден компаниянын жетекчилерине как бы эме деп айтат элем да. Кечирим катары сурапчы. Себеп дегенде биз акча каржылоо чечилбей аткандыгына байланыштуу бул биздин колдон келбейт экен. Бизге чечилип берер менен биз уларга каржылоо. Чүй облустук курулуш башкармалыгы маселени чече албасын түшүнгөн наразычылык акциясынын катышуучулары архитектура, курулуш жана турак жай агенттигине барышты. 2019-жылы 18 декабрда ушул жерге чогулуш кылды. Протоколун көтөрсө да болот. Улуу урматтуу Сооронбай Шарыповичке шерменде кылбагыла 22 күнү капсула салышыбыз керек деди. Күнү түнү мына могу жерде отурган балдардын баардыгы күнү түнү от жактырып иштеттирдим. Килтейген техникаларды иштеттирдим өзүм акчама. Күнү түнү. Мейли 1 ай күтөйүн, мейли 2 ай күтөйүн. Пандемия мейли 3 ай болду. 1 жыл болду да. 1 жыл болду. Айтып бербедим мен. Жана азыркы жогорку кеңеште каралып атат, аны өкмөт тарабынан берилиш керек. Мен аны айта албайм мен. Демек, өкмөт тарабынан азыр качан берели белгисиз. Мен билбейм аны, айта албайм мен. Мынанча күнү берет деп айтып алып да эртең да анан жооп беришим керек. Мектептин курулушуна жалпысынан 65 миллион сом каралган. Бирок куруучулар 4 миллион сомдук ишти гана бүткөрүшкөн. Каржы маселесинин чечилбей жатышына мамлекеттик мекемелер пандемиялык кырдаалды себеп кылып жатышат. Эркайым Мерикова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.